Айыптын өлчөмү 385-беренеде жазылган административдик жоопкерчилик кодексинде. Эл аралык толеранттуулук үчүн фондунун Баткендеги филиалынын Кыргыз Республикасындагы Швейцария элчилигинин колдоосу менен ишке ашырылып жаткан Баткен областынын чек ара аймактарында тынчтыкты куруу жана чыр-чатактарды жөнгө салуу долбоору астында бирлик айыл аймагында иш-чара болуп өттү. Анда чек арада жашаган жашоочулар менен бийлик өкүлдөрү жолугушуп, чек арадагы чыр-чатактарды болтурбоо жана алдын алуу маселелери боюнча талкуу болду. Тактап айтканда, жыйынга келген бийлик өкүлдөрү карапайым калкка чек арадан өтүү, өздүк коопсуздугун сактоо жана чектеш аймактарда турмуш тиричилик соода сатык жүргүзүү ишмердүүлүгүндөгү көйгөйлөр, ошондой эле азыркы учурдагы эрежелер жөнүндө маалымат берди. Сиздер да мамиле кылып эртең соода кылып жүрөсүздөр, ошо кирип чыгып атасыздар. Ата бадылдан алып өтүп кирип чыгыш кыйын болуп атат. Ошон үчүн жанагы биздин негизи айтабыз эле, сиздердин коопсуздугуңузга малдарды ушу бош кылбастан, анан сиздер дагы мамиле түзбөгөлө дей албайсыз. Түзүңүздөр, бирок сотко түшкөндө алардын закону башкача. Ошолордун законуна карап, эл менен мамиле кылып, өзүңүздөрдү алып жүрүшүңүздөрдү жакшы кылып, алданып калбастан, башка кылбастан, анан аларды закондорго түшүп калсаңыздар, алар биздикидей эмес. Апап киргизип коет, ошо көрсөтпөйт дагы, өздөрү билгенин кылат. Жолугушуунун жүрүшүндө жергиликтүү жашоочулар аймакта болуп жаткан бир топ көйгөйлөрдү айтып, аны менен катар бийлик өкүлдөрүнө коңшу Өзбекстан Республикасы менен соода сатык жүргүзүү эрежелери боюнча суроо узатышты. Биздин мына бирлик айыл өкмөтү основной ушу сабыз, карточка алма, дыханчылык, анан мал чарба. Телевизордон өтпөттөн көрүп атабыз, ушу Өзбекстанга мамиле сәл оңолуп атат, жогоргон малдар кайтып атат деп. Жана неме таможня жигитсен сәл мындай неме койдум, кызыл кый аркылуу кирсе болот деген. Мындай да бизде энди кичине сатып, текти алып сатар, өткөзүп алып кирип неме болуп атат. Бул основной дыханчылык карточка сабыз вообще 2 жылдан бери аркага кетти. Өзбекстан менен мамиле жоктугунан мындай айтканда сәл аркада. Шу кандай болот? Оптун бир машинени мен алып кире турган болсом, кызыл кыйга барам Өзбекстан киришим үчүн. Закон мындай уруксат барбы? О жерде менин коопсуздугум кандай болот мисалы үчүн? Бул кандай кирет? Бул неме пул төлөп киремби же бекер киремби? Ушуга сәл мындай түшүндүрүп койчу бир кеңири. Эми контрактасы договорду кандай көрсөтөсүз? Өзбекстанга келгенде ала турган адам өзү төлөйбү же сиз төлөйсүзбү? Көрсөтүлөт да ошого карап, бирок ЧП же фирма аркылуу кирсе болот. Бирок чоң келишим түзүп туруп, ооба. Базардан таласта жеке ишкерлер аркылуу азыр байланса болот. Бирлик айыл аймагынын эли менен жолугушууга Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн келген конок элдин чек ара көйгөйлөрү боюнча суроолоруна жооп берип, жакынкы арада бул маселелер чечилерин белгиледи. Бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде чек ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн мамлекеттик чек ара аймактарын тактоо иштери жүрүп жатат, белгилүү бир деңгээлде. Кудай буйрса, жакшы ниет кылып жатабыз, жакынкы аралыктарда бул маселелер дагы өзүнүн ордуна келип чечилип калат деп. Мамлекеттик чек арадан өтүү эрежелери боюнча айтсак, эки мамлекеттин ортосунда макулдашуу бар. 2006-жылы 3-октябрда эки мамлекеттин өкмөттөрү аралыгында ортосунда кол коюлган өз ара барып келүүлөр жөнүндө визасыз 60 күнгө чейин. Бирок белгилүү жагдайларга байланыштуу бир тараптуу азырынча чек арадан өтүү бир аз көйгөйлүү. Себеби өзбек тарап кошумча кагаздарды, телеграмма, чакыруу каттары боюнча кошуп койгон. Бирок биз өзүбүздүн эл аралык деңгээлде кол коюлган келишимдерди аткарып, андай аларга карата биз андай чара көргөн жокпуз. Биз тараптан чек аралар ачык. Биз тараптан жарандар кайсы гана мамлекет болбосун, тийиштүү өтө турган өтмөктөрдөн өтсө, чек ара өтмөктөрүнөн өтсө болот. Эл аралык толеранттуулук үчүн фонду буга чейин да аталган аймак менен тыгыз иш алып барып, аймактагы бир топ көйгөйлүү маселелерди чечүүгө көмөктөшкөн. Бул жолу да карапайым калкты бийлик өкүлдөрү менен жолугушуусуна аянтча түзүп берип, элдин ыраазычылыгына татып олтурат. Чек арада жашаганыбызга байланыштуу ушу чек ара тууралуу жыйындар болуп атат. Бул жыйында биз түшүнбөгөн маселелерди билип чечип беришке ошо жогорудан келген адистер өздөрүнүн жообун берди. Шуларга толеранттуулук боюнча былтыртан бери иш алып барып атабыз. Бул жөнүндө маалыматыбыз бар. Айыл өкмөтүнүн атынан, ошо тургундардын атынан ошо толеранттуулук менен иштеп аткан адистерге чоң рахматыбызды айтабыз.
Bizde көйгөйлүү маселелер боюнча ар ким өзүнүн суроолорун берди. Биз ойлойбуз, mana şu чечилбеген маселелерди ушу жогорудан келген адистер чечип берет деп үмүт кылабыз. Бирлик айыл аймагы райондон 55, ал эми область аймагынан 65 чакырым алыстыкта жайгашкан. Аталган айыл аймакта 11 айыл орун алган. Жалпысынан аймакта 13 миңден ашык калк жашайт. Чечме сырт айылдары коңшу Өзбекстан Республикасынын Сок анклавы менен чектешет. Чек арада жайгашкан аймактарда чыр чатактар болбой койбойт. Бүгүнкү күндө ошо чек ара маселеси боюнча айыл аймакта анча-мынча бир талаш тартыштар, келишпестиктер болуп атат. Келишпестиктер, талаш тартыштардын болуп аткан себеби бүгүнкү күнгө чейин ушул Өзбек Республикасы менен чек аралары аныкталбаган чек ара участкалары бар. Биз азыр бүгүн билдик, ошол чек ара боюнча делимитация, демаркация боюнча иш жүрүп жатат экен. Насип болуп ушул чек ара иштери аягына чыгып калса, кыйла маселелер, анан көйгөйлөр чечилип калат деген ойдобуз. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү эл аралык толеранттуулук үчүн фонду менен биргеликте чек арада жайгашкан айыл тургундарына чек ара маселелери боюнча түшүндүрүү иштерин Кадамжай районунун башка айылдарында да жүргүзмөкчү. Миңгүл Көчөрова, Азат Курбанбеков, Алтын бешик жаңылыктары.